Салам достор, бүгүн сиздер менен кеңири жана пайдалуу косметика тигүүнү үйрөнөбүз. Ушундай косметика бардык керектүү буюмдарды батырганга абдан ыңгайлуу. Анда эмесе керектүү материалдарды даярдап ишти баштайлы. Бул косметиканы тигүү үчүн бизге биринчи кездеме бархат же калың кездемелер боло берет. Сырткы бет үчүн булар. Экинчи жука кездеме ички бет үчүн, үчүнчү замок 30-35 сантиметрдеги. Косметика жумшак болуу үчүн ички жана сырткы кездеменин ортосуна синтепон кошуп тигип алсаңыздар болот. Мен болсо трехнитка кездемесин алдым. Ал дагы жумшак жана калың болот. Алгач кездемени туура өлчөп кыркып алабыз. Мен сиздерге экранга чыгарып койдум. Размерин кыркып алган соң шырып алабыз. Ушундай кылып өлчөп мел менен чийип алып анан шырыйбыз. Шырып болгон соң ички жана сырткы бөлүктөрүн бириктирип, ортосуна замокту коюп тигебиз. Ушинтип замокту ачып туруп бир бөлүгүн тигип алып, анан экинчи бөлүгүн тигебиз. Бул болсо потайной замок. Муну биз односторонний лапка менен тигебиз жана бунун өзүнүн лапкасы дагы болот. Азыр өзүнүн лапкасы менен тиккенге болбойт, себеби биздин кездемебиз калың, ошон үчүн биз односторонний лапка менен тигебиз. Ушинтип замокту ачып туруп бир бөлүгүн тигип, анан экинчи бөлүгүн тигип алабыз. Мына замокту тиккен соң ушундай көрүнөт. Эми ушунун калган жерлерин тигебиз. Капталдарын бириктирип алабыз. Капталдарын тигип жатканда адашпай бириктирип алыңыздар. Замоктун ашыкча жерин чыгарып салабыз. Ал жерди бириктирип туруп закрепка беребиз. Анан кийин экинчи бөлүгүн кайра бириктирип тигип коебуз.
Капталдарын бириктирип тиккен соң ички кездемеден ушундай жерин кыркып алабыз. Бул кыркылган жерден косметичканы оодарып алабыз. Оодарып болгон соң бул жерди бүктөп, аккуратно кылып тигип коебуз. Мына достор, биздин косметичка даяр болду. Анын ичине майда барат нерселерди, косметика, крем, күзгү жана башка керектүү нерселерди батырсаңыздар болот. Достор, өзүңүздөр тигип көрсөңүз комментарийге жазыңыз. Эгер видеону жактырсаңыз лайк басып, каналыбызга каттала кетиңиз. Жаңы видеолордон көрүшкөнчө.